Салам кыздар, кандайсыздар? Мен сиздерге Эрсак компаниясынын маркетинг планы жөнүндө кыскача маалымат берейин. Бул Эрсак компаниясынан катталуу бекер, катталгандан кийин сөзсүз түрдө активизация болуш керек. Активизация болуш үчүн сиздер кааласаңыздар 4200 сомдук заказ бересиздер, кааласаңыздар 2200 сомдук заказ бересиздер. Бул Эрсак компаниясына катталгандан кийин 10%ке чыгыш үчүн актив болуш керек. Ошол заказ берип, андан кийин сиз аркаңыздан 4200 сомдон заказ берген мына 7 адам алып келгениңизде уже сиз 15%ке чыгасыз. Сизде 30 балл болот. Анан 21%ке чыгыш үчүн 4200 сомдон заказ берген 14 адам болсо, уже сиз 21%ке чыгып 60 балл чогултасыз команда менен. Бул баллды бир өзүңүз чогултпайсыз. 27%ке чыгыш үчүн 120 балл болуш керек команда менен, ошондо 30 адам. 33%ке чыгыш үчүн 201 балл чогултуш керек болот команда менен, ошондо 4200 сомдон заказ берген 50 адам болсо. Эгерде 2200 сом менен да катталгандар көп болот. 2200 сом менен катталганда баары катталса 100 адам болуп калыш керек. Бул жерде 4200 сомдон дагы, 2200 сомдон дагы, 5000 сомдон дагы заказ бергендер болуп калат ар кандай. Бул жерде ошол команда менен 201 балл чогултканда сиздер лидер болосуздар. Бизде 1 баллы 1000 сом болот. Ошондо 200 балл чогултуш үчүн сиздерде 200 000 оборот болуш керек команда менен. Бул команданы бир өзүңүздөр түзбөйсүздөр. Мына биз ушундай сосиска түрүндө иштейбиз. Сиз катталдыңыз, катталгандан кийин дагы адам келет. Ал адамды сиздин аркаңыздан каттайбыз, дагы адам келет, анын аркасынан каттап, цепочка түрүндө биз сиздин аркаңыздан бир ветка өстүрүп кете беребиз. Эгерде өзүңүздөр адам тапсаңыздар, экинчи ветка кылып каттап беребиз. Мисалы мына катталды, кийинкисиге өзүнүн тапкан адамдарын ушундай кылып сосиска кылып улап беребиз. Анан бул адам дагы адам тапса, ошондой кылып бунун аркасына дагы улап беребиз. Бунун аркасынан дагы өзүнүн тааныштарын чакырса, ушунун аркасына дагы улап беребиз. Ушул балдардын баары могу өдө жактагы адамга дагы түшөт. Бардыгы балдар. Ошон үчүн бул компанияга эртерээк катталып калганга аракет кылыңыздар. Биз азыркы убакытта таргет менен иштеп жатабыз. Таргетте адамдар өтө көп келет. Күнүнө адам каттайбыз. Анан бул жерден түшө турган акчаларды сиздерге айтып берсем, мына жаңы катталган адамга аркасынан бир адам катталса 189 сом зарплата түшөт. Экинчи ветканы да ачып иштеп кетсе, бул жактан дагы 189 сом зарплата түшөт. Башка компанияларда мынча процентке чыкканда анан зарплата түшөт дейт. Бул компанияда болсо катталган күндөн баштап уже адам каттасаң сразу зарплата түшүп баштайт. 15%ке чыккыча чейин кичинеден эки ветка болсо кичинеден акча түшүп турат. Анан бир ветка менен болсо уже 7 адамдан кийин анан 400 сом акча түшүп калат бул жерге. Ошон үчүн экинчи ветканы дагы өзүңөр тең алып кетсеңер жакшы болот. Зарплата көбүрөөк чыгат. Анан бул жерде 15%ке чыкканда сиздерге уже 400 сом акча түшүп калат. Эгер ушул бир линия менен эле кетсеңиздер, экинчи линия менен кетсеңиздер акча көбүрөөк чыгат. Анан уже 15ке чыкканда прямой адам каттасаңыз 400 сомдон акча алып баштайсыз ар бир адамдан. Сосиска түрүндө кеткенде буга 189 сом бөлүнөт, анан 200 канча сом дагы бул сизге түшөт. Буга дагы ошондой болот. Анан сиздин аркаңыздан процентке чыкпай чейин сиз дагы ушундай акчаларды алып турасыз. Андан кийин 21ге көтөрүлгөндө прямой адам каттаганда 600 сом болот, сосиска түрүндө каттаганда 400 сомдон түшүп турат. Ошондой акча бөлүнүп бул жерде сонун доходторго чыксаңыздар болот. Сиздердин биринчи очерт 33%ке жетип алыш. Ошол 33%ке 2 ай убакыттын ичинде жетип алсаңар болот. Мен өзүм 15 күндө жеттим. Мен өзүм офлайн иштеп, ошондой сосиска түрүндө иштеп, 2 ветка менен 33%ке жеттим. Мына 27% 900 сомдон, 33% 1100 сомдон акча түшөт. Булар биринчи линиядан түшөт. Астындан болгондо 200 сом кем түшөт. Анан сиздин аркаңыздан уже 15-21ге бөлүнүп калганда аларга дагы акча бөлүнөт. Бардык акча сизге түшпөйт.